Экс-депутат менен ишкер эмнеге кармалды? УКМК ишкер Жайыл Атамбаев менен Жогорку Кеңештин экс-депутаты Салайдин Айдаровдун камалганы тууралуу маалымат берди. Атайын кызмат алар кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун ишин каржылоо беренелери боюнча козголгон иштин алкагында кармалганын белгиледи. УКМК билдиргендей, Жайыл Атамбаев милицияда жана башка жогорку кызматтарды аркалап турган кезде ири өлчөмдөгү каражатка мыйзамсыз ээ болгон. Кызматтан кеткенден кийин ал каражатка курулуш бизнесин түптөгөн. Ал бизнесин кеңейтүүнү көздөп, кылмыш дүйнөсүндө Салимбай Байбача деген ат менен белгилүү өзбекстандык ишкер Салимбай Абдувалиев менен жакын мамиле түзүп, калкалаганы үчүн ага акча берип турган. Атайын кызмат Салайдин Айдаров Абдувалиевдин кылмыштуу иштерин жана Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланышы бар экенин билип туруп, Өзбекстанда жүргөндө Салимбай Байбачага ар тараптан сый-урмат көрсөткөн деп маалымдады. УКМК өзбекстандык ишкер Айдаровдун Өзбекстандагы бизнесине колдоо көрсөтүп келгенин да белгилейт. Атамбаев менен Айдаров УКМКнын убактылуу кармоочу айына 4-сентябрга чейин камакка алынды. Ал эми Салимбай Абдувалиевке атайын кызмат 1 августта издөө